Өмүрбек Текебаевдин сотту 16-сында йылда болот. Ал кишиге карата саясий укуктук болгон деп бир нече саясатчылардын баары айтып чыгышып атышат. Сиздин оюңуз кандай? Саясатчыга катышты. Текебаев боюнча 16-сында эми бул жаңы жагдайлар менен деп мен билишимден караганда жаңы жагдайлар менен деп сотко адвокат берди да. Жаңы жагдайлардын жаңы жагдай деп бул жаңы кодексте каралган. Ошо негизинде берилди. Эгерде бүгүнкү күндө коомчулукта саясатчылар айтып атат, биздин депутаттар айтып атат, Өмүрбек Черкешевдин ошол соту каралып атканда көп нерселер каралбай кетти. Тоготпой койду деп атат. Ошол убактагы сот, ошол убактагы ишти караган тергөөчүлөр тоготпой, биз берген маалыматтарды эске албай, өздөрүнө туура келген маалыматтар менен эле соттоп койду деди. Демек, эгерде ошондой маалыматтар болсо, Өмүрбек Черкешев тараптан ошол сот бийлигине адвокат аркылуу тергөөчүлөргө берилген маалыматтар эске алынбай ишти карап койсо, албетте мыйзам ага жол берет. Ишти карап, Өмүрбек Черкешевдин ишин кайра карап чыгып туруп, жаңы жагдайларга байланыштуу ишти алып барса, мен каршы эмесмин. Бунун бардыгы мыйзамдын алкагында. Ал эми Өмүрбек Черкешевдин өзүнүн саясатта ордун, ал эл журт саясатчылар бардыгыбыз билебиз. Мен деле аны саясатчы катары сыйлаймын ал кишини, бирок мыйзамдын алкагында бардык иш каралыш керек.